Tug'anlar, assalomu alaykum. Kutmandı gün. Bugün 10 aprel 2021 yıl. Bugünkü temamız tug'anlar, bul biyilikten Kırgız eline kılgan çıkınçılığı, Kırgız elinin kızıkçılığını oylabay, bizden su saktagıçlarыбызды satıp жибергендигин жөнүндө tema bolmokçu tug'anlar. Efirdi bölüşüp ketebиz, efirdi bölüşөбүz tug'anlar. Efirdi bölüşüp ошо боюнча болмокчу. Анан tug'anlar, дагы бир нерсе айта кетерим бүгүнкү темада. Бул бийлик элди башка нукка буруп атат да, мындай болуп атат tug'anlar. Мына биздин суу сактагычтарды сатып жиберип, эл көтөрүлгөндөн кийин башка нукка буруп атат. Башка нукка бургансып, элди алаксытып атат. Элди алаксытып, ошо баягы сатылган суу сактагычтарыбызды, берилген Өзбекстанга сатылып кеткен суу сактагычтарыбызды ошону өзүнөн алып качып, элди башка манайга буруп, башка нукта ошондой сезилип, ошондой болуп атат да. Сиздерге кандай дейсиздер? Туура айтамбы? Мен сиздерге айтарым туугандар. Азыр жаш кызыбыз өтүп кетти, баягы жаткан жери жайлы болсун, топурак алтын болсун. Бул жаш кыздын өткөнү боюнча туугандар 44 сотрудник милиция жоопкерчиликти алыптыр. Бирок мен айтат элем, бул жерде жоопкерчиликти министр МВД алыш керек эле туугандар. Ошо 44 милиция жоопкерчилик болсо, 45-чи олтур мына Улан Ниязбеков деген министр, МВДнын министри отставкага кетиш керек болчу. Бетин далт айтып отуруп алып, менде күнөө жок деп отурат. Күнөө ушуда туугандар. Себеби күнөөсүнүн себеби профессионалдуу эмес сотрудник болчу. Бул деген киши Улан Ниязбеков министр МВД өмүр бою иштеп, ошол оперативный жакта иштеген эмес да туугандар. Ушу хозработа, ушундай отделдерде иштеген. Бул же следствияда иштеген эмес. Ошон үчүн мен элге кайрылып кетет элем. Биз бул 44 милиция жоопкерчиликти алды деп атат туугандар. Ушу 45-чи болуп, мына МВДнын министри да жоопкерчиликти алып туруп, отставкага кетиш керек. Биз бул боюнча калтырып кетишпешибиз керек туугандар. Анан туугандар, конституция боюнча туугандар, эртең конституция болот экен, жаңы долбоорду ушул жаңы конституцияны кабыл алабыз деп, ошого референдум болот экен. Мен бул боюнча өзүмдүн оюмду айтып кеткем туугандар. Оюмду айтып, каршы добуш беребиз туугандар. Иштейм деген адамдар президент болобу, премьер-министр болобу, бул конституциянын тиешеси жок туугандар. Иштейм деген адам баягы оролбаган ороктандайт болуп атат да туугандар. Оролбаган ороктандап, бул кишиге биз азыркы мыйзамсыз отурган президент, мисалы, ошол эле Садырова, например, мыйзамсыз келген президент. Буну мындай айтканда эл тандаган жок туугандар. Буну ошол Жээнбековдор отургузуп койду, тронгочу. Ошол эле Райым Миллион Жээнбековдор отургузуп койду. Бул мындай айтканда элди алдап, ошол назначили, элди алаксытайын деп ошол кишини отургузуп койду. А самым деле бул киши лидер катарында таныган эмес эч ким буну. Бул кишинин бир жери бар экен, кыргыз элин алдаган жери бар экен. Ошон үчүн бул киши аброю жок киши да, мындай айтканда намыз деле жок экен бул кишидечи. Мен айтып кетет элем бул Садыровго, эркек деген намыз жок экен, эркекче айтайын. Лучше мындай айтканда ошо баягы өзүңүз сойгондо эле бир жолу до конца союп коебуз да. Мен ошентип ойлоп калдым. Эми ажал экен, ажалыңыз келбептир, өзүңүз сойсоңуз деле ошо түрмөдө отуруп эле өлүп алганыңыз жакшы экен эле. Өзү үчүн айтсаң, кыргыз элин кыйнадым. Действительно карап көрсөңүздөр өзүңүздөр. Азык-түлүк кымбат, уже кымбатчылык экен Кыргызстанда. Авиабилеттердин каттамдарынын баасы ошо боюнча эле турат экен, түшпөй эле туугандар. Эми билбейм мен бул киши колуна эмне келет, эми билбейм. Бул киши биз баягы туң уйкуга кирдик, бул киши алып чыгалгыдай эмес туугандар. Мына мисалы мисал алып кетейин, ошол эле Кумтөр боюнча туугандар. Кумтөрдү улутташтырам деп 2012-жылы чыгып, Ак үйдү басам деп түрмөгө отуруп чыгып, кийин
Ушул кумтөрдү көтөрүп ушу менен таанымал болгон да. Анан ошол маалда айткан сөздөрү менен азыркы кылган иштери дал келбейт да туугандар. Дал келбейт. Ошон үчүн бул кишини мен мошенник деп бекер айтпайм туугандар. Мошенник орусча, кыргызча которгондо алдар көсө деп коет мындай адамдардычы. Эртең менен бир сөздү айтат, кечинден бир сөздү айтат. Эртеси дагы бир сөздү айтат. Ишенич кыйын туугандар. Ошол эле мисалы бир эле маселе туугандар. Бир эле маселе мынабы груз 200 деп Москвага келгенде айтып кетип еді өлет. Есиңиздерде барбы? Мамлекеттин эсебинен груз 200 алып кетилет деген. Валейкум ассалам. Ошол эсеп мамлекеттин эсебинен деген сөз жөн эле сөз болуп калды да туугандар. Мына канча деген жердештерибиз көз жумду бул жерде. Посольствого кайрылса, консулствого, Москвада консулствосы. Бир дагы жардам тийбейт атат. Ачык айтам. Мына эл акчаны чогултуп жүргөн ушул малга чейин ушу груз 200 жөнөткөнгө дагы эле ошол чогултуп жүрөбүз. Бул кишинин сөзү деле өтпөйт экен. Мына ачык эле айтам, бул сөз айта берет экен. Бияктагы мамлекетте иштеген чиновниктер өзүнүн билгенин кыла берет экен. Бул кишини президент деле катар мен президент катары тааныбайм. Башкалар деле ушу мамлекеттин чиновниктери деле тааныбай турушат бул кишиничи. Эми туугандар, баягы эмне деп коет? Кыргыз элинин пейили бузулду дебедим беле. Пейилге жараша президент келет дейт. Өзүңүздөр билесиздер. Пейилибиз ондой эле туугандар. Мына көрдүңүз. 6-чы президентти тандаганда дагы адашты. Кыргыз элин алдады. Туугандар, Кыргыз элин алдады. Кыргыз эли алданды. Биз алданганды жакшы көрөт экенбиз туугандар. Алданганды жакшы көрүп, ушу ишенет экенбиз да, ушу алданып калсак ушул жакшы болот экен. Бул популист сөздөрүнө ишенип, мына кумтөр аз келгенсип кулупташтырып, керек болсо таластагы жери алтын кенин орустарга бердик. Мына суу сактагычтарды мына Кемпирабад жөнүндө туугандар. Кемпирабадты суулуу жерибиздик, суу сактагычты Өзбекстанга берип бердик. Буну бердик эмес, саттык. Мына ачык эле айтайын, ол мен жашырмайм. Булар сатты. Мына жер саткычтар ушулар. Мына эки акмак, эки дос, эки заправщик. Эки заправщик айтып атам да. Бирөөсү так. Бирөөсү нашишенный мындай айтканда. Ушу экөө. Эки Кемпирабадтан суу сактагычтар берди. Бирөө Кемпирабад, бирөө Алабукадагы Орто Токой суу сактагыч тууган. Ошо экөө кетти. Эми аз келгенсип мына ГЭС туугандар. ГЭСти Өзбекстан менен бирге курабыз дейт туугандар. Бул деген Кыргыздын чыныгы душманы ушу экөө болуп атат туугандар. Биз каякты карап отурабыз? Каякты? Эмнеге унчукпайбыз? Сүйлөсөк болбойбу? Бир эле менде сөз бар. Сиздерде жокпу ушу сөз, тилден чыккан сөз? Чыгып туруп айтып, Садыр, сен туура эмес иш кылып атасың. Айткан сөзүң менен кылган ишиң келишпей атат. Сен деген Кыргыз элине турук кандуу ишке кирише элекмин деп канча деген обещанияларды бердиң. Кыргыз элин ишендирдиң, үмүттөрдү берип, ушу киши ондойт экен. Сага ишенип Кыргыз эли колдоп берди, президент болду. Бир 800-гө жакын адам добуш берипти. 800 000 адам добуш бериптир бул кишиге. Онун ичинде да бир 200 000 эле берсе керек, анын калганы фальсификация. Эптеп дос өткөздү, компьютер менен бир нерсе кылып. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Туугандар, 10 эмес 20 жыл, 100 жыл берсек деле бул кишиге, мен айтып коеюн, Садыр абага 100 жыл срок берсек деле туугандар. Конституцияны 10 жолу алмаштырып берсек деле ушул акыбал туугандар. Бул киши лидер эмес туугандар. Мен айтып атпаймынбы? Бул себеби эмнеге лидер эмес деген себеби мындай тууган. Бул кишинин характери слабый туугандар. Баягы мойнун кеспеди беле түрмөдө отуруп алыпчы. Мойнун кескен адам неадекватный человек. Орустар айткан мындай психологический мындай буну көрсөтүш керек, мына психологторго көрсөтүп, психбольницага бир көрсөтүп коюш керек бул кишиничи. Бул кишини психбольницага көрсөтүп бир анализ мындай результатын көрүш керек да, бул неадекватный человек. Бул айта берет, сөздөрдү бере берет элге. Мына мындай толук кандуу ишке кирише элек, мына 2 айда көрсөтөм результат дедиле. 2 ай эмес 6 ай өттү туугандар. Кече эми 1 жыл бергиле дедиле, 1 жыл эмес эми 5 жылга өтүптү туугандар. Ошентип ушул
Uşu менен эле популист сөздөрү менен эле элди алдап өтөт туугандар. Бир өзгөрүш болбойт туугандар. Мен ачык эле айтайын. İşteyim деген адам туугандар. Конституцияга да карабайт туугандар. Ачык эле айтыш керек да. Конституцияны өзгөртүп бул бир пайда таппайт туугандар. Мен ачык эле айтайын. Конституцияны 10 жолу өзгөртсө деле, 100 жыл деле өзгөртсө деле ошол эле акыбал. Баягы мындай болду да, качырдап келип алып туруп тулпар кылабыз деди эле, качыр боюнча калат. Мен бул салыштырып атам качыргачы. Мына көрүнүп турбайбы бул кишинин популист сөздөрү менен ушу алтын кенинде кумтөрдөгү ошол жерде улутташтырат. Кана бийликке келди. Кана келди. Улутташтырдыбы? Жок. Сөзү менен кылган иши дал келбейт туугандар. Бундай кишилерди аферист, мошенник деп коет. Мен эмнеге буну мошенник дейм? Себеби алдайт, кыргыз элин алдайт бул дагы. Мен 5 ай мурун не деп айтсам туугандар, ошонун баардыгы келип атат туугандар. Мына келип атат. Мына мисалы Жээнбековдор жөнүндө мисалы туугандар. Жээнбековдор экс макамын алды. Соронбай турабы? Ошол кайсын кантип мыйзамсыз алды туугандар. Себеби толук кандуу иштеген срок өтпөсө президент экс макамды албайт туугандар. Ошону билип коюңуздар. Бул Жээнбековдор камалыш керек. Асылбек дагы Соронбайды өкөтөн камалыш керек туугандар. Мен сиздерге мына эфирди бөлүшүп кетесиздер туугандар. Мен ачык бүгүн таза көп эфир, бир көп сааттык бул эфир кылып берем туугандар. Мисалы туугандар, ошол эле бул эки мошенник, мына Райым Миллион барбы, Райым Миллион. Райым Миллионду ки дала кылып турушумчу. Мен угушум боюнчачы. Ошон үчүн эртең кокус мына шайлоого барып калсаңыздар, жергиликтүү кеңешке шайлоого барып калсаңыздар, бир партия калды туугандар. Бир партия калды, мына бүтүн Кыргызстан партиясы туугандар. Өз позициясынан кайтпаган, кыргыз элине чыныгы кызмат кылган, чыныгы маалыматтарды жеткирип турган, алдабан бир партия калды. Кыргыз элин иштей турган. Бул бүтүн Кыргызстан партиясы туугандар. Жергиликтүү кеңештерде ошо бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлерин шайлап берсеңиздер туугандар. Бул акмактарды туугандар, мына күзгө чейин ашып кетсе, күзгө чейин кетет бул акмактарчы. Мен бул кишилердин кетишин уже сездим туугандар. Булар ушу эптеп шашылыш түрдө кыргыз элинин байлыктарын сатат дагы акчаны кылып атат туугандар. Мына ачык эле айтыш керек, онун жашырганда эмне бар? Акчаны кылып атат, акчаны күрөп атат. Долларлар чөнтөккө кетип атат туугандар. Ошон үчүн Сусактагыч да кетти, Кампирабад да кетти, ГЭСти да бирге курабыз деп ошо келишимде акчаларды күрөдү дагы, эртең ушу эптеп акчаны кылтырып зырылдап атат туугандар. Ошол туугандар. Ачык эле айтайын, качат булар. Мен ачык эле айтам, качат. Садырова качса дагы, Ташиев качпаса, Ташиев камалат, Садыр качса, Садыр качат. Ошол туугандар. Качпаса кайта түрмөсүнө барат, түрмөдө эмне ол? Өзүнүн үйүдө отуруп чыккан, билет, понятный жашап жүргөн, жашай берет да. Бирок бу жерде кыргыз эли кыйынчылыкты тартып, үзүрүн көрөт ошол алданып шайланган ошол адамды. Мен мисалы бул президентти тааныган эмесмин, бийлигин да тааныган эмесмин. Ошол туугандар. Анан бир нерсе туугандар, ошо УКМКнын төрагасы Ташиев боюнча туугандар. Бул Ташиев баягы Максим Бакиев айткан дөпөрас, мындай айткандачы. Беркиси деле дөпөрас, Садыр деле дөпөрас го. Максим Бакиев бекер айткан эмес да туугандар. Бизди баягы дөпөрастар башкарып калды кыргыз элинчи. Баягы чыккынчылар, пактакорлор, арамкорлор, бандиттер, түрмөдө отурган зектер да ошолор башкарып калды. Бизде булардын ичинен бир иштейм деген адамды көрбөдүм туугандар. Таза акылы жайында жүрө иштейм деген адамды көрбөдүм туугандар. Жалаң аферист мошенниктер. Мына көрсөңүздөр, мына мисалы ошол эле Баткен областынын азыр өкүлү жүрөт, Субаналиев деген. Атамбаев убагында билесиздер, өзү айткан генерал, бул генерал эмес, бул Котани деген ошол Атамбаевдин айтканы чында. Мына туугандар, мен чындыкты калыс сөзүм айтып кетейин, эфирди бөлүшүп кетербиз. Бу дөпөрастар кыргыз элин туңгуюкка алып түшүп, ошол туңгуюктан кийинки жаңы келген бийлик кантип алып чыгат деген суроо бар туугандар. Бу дөпөрастар ниже плинтуста чүрүп койду да кыргыз элинчи, жашоосун да оорулуштуруп койду. Жакшына жашап келип аткан жерден оорулуштурду да жөндөн жөн элечи. Акылың жетпегенден кийин, мээң жетпегенден бийликке эмне бар сага? Түрмөңдө отура бер ошол.
Түрмөңдө 25-жылы бүтмөй экен, ошо до конца отуруп койсоң түрмөңдө, кыргыз эл жок дегенде жакырчылыктан чыгып, эртераак нормально жашоо болот болчу. Ачык эле айтыш керек да ал нерсеничи. Анын жашыгына эмне? Кыргыз эли ушу операциянын айынан азыр мына 1 литр майдын баасы 180 сомго чыгыптыр. Bir kaptın bası 2000'e çıktı. Buna ben Moskva şahrında turam tuğanlar. Moskva şahrında 1 litre may 92 somga çıktı. Bu yerde de kımbattadı. Bırak 92 somga çıktı. Melise tükürünüzdür. Moskva şahrı buna en kımbat şahrlardan birine giret tuğanlar. Kımbat şahrlardan birine giret dağı bırak produkta şu azık tülüktün bası az ele götürülgen. 72 som ele 20 somga 20 somga götürülüp tuğanlar. Efirdi bölüşüyoruz tuğanlar, efirdi bölüşüp gidiyoruz. Emi özüzde günü tuğanlar. Buna su saktagıçlar gitti, un çıkpay kaldılar. Buna misal oşol buna el gayrıldı, buna Moskva şahrında ıntımak degen ayıl varken Karasun rayonunda Savay el hökümetinin ıntımak degen ayıl жерден 50 hektar beripti. Bayağı öz aytып отқан taşıyıp 100 hektar beripti, melek keyin aytып kelgende 50 hektarga түшүрдүм деген жерди азыр ошол жердеги эл ыйлап жүрөт туганда. Эл ыйлап биз ошол садырга 80% добушту бердик эле деди. Мен айттым 100% берип койсоңор, берип койгоңорда азыр эли менен кошуп берилет эле силерди кошо дедим. Кичине какчытап сүйлөп койдум да. Анан азыр өкүнүп жүрүшөт. Эми ошол туганда. Только бул бийликтин келиши мына. Только кара жолтой болду да, мына карасаңыздар, только кара жолтой. Бул бийликтин келиши менен бардык нерселер кымбат. Авиа каттамдар дагы эле ошол боюнча турат. Мына Бишкек, Москва дагы эле 50-60 миң экен тугандар. Баягы деген основание деген нерсеси дагы эле түгөй эле экен тугандар. Ошого 4 миң алышат экен. Ошол 4 миң акча кимин чөнтөгүнө кетет дейсиздер тугандар. Мына мен кече бирачкам иним келди, алайдан болот, чоң алайдан болот, иним келди. 4 миң основанияга бериптир. Бул основанияны эч ким сурабайт тугандар. Москвага келгенде о основанияны бумажканы жыртып койгонсоң, кагазды жыртып койсоңуздар болот тугандар. İşte albayt просто, колдон келбейт. Колдон келсе ошо иш боло болот тугандар. Бизде деген антимонополия деген служба бар. Ошо текшербейби? Финполиция бар, финполицияны жоюп берди, майли. Башка структуралар бар да тугандар. Ошол текшерсе болот да. Туурабы? Текшерип ошол баасын, азык түлүктүн баасын, авиа каттамдардын баасын регулировка кылып турса болот да, туурабы? Ошол эле Москвадан Бишкекке учуш үчүн 13 миң сом. 13 миң рубль тугандар. Кандай дейсиз? Ошол эле бир жолдон биягы 5 миң километр Москва менен, биягы деле 5 миң километр, аяктан 13 миң учасың, бияктан 60 миң учасың тугандар. Айырма барбы? Бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атат. Ортодо турган посредниктер, ортомчулар. Может, Садыраванын өзү кызыктардыр ошол нерсеге, Садыраванын өзүнүн кызыктары. Эми бийликке келген адам уже көрдүңөрбү, унутуп калат да. Кече эле ким элең, азыр ким болуп калды мисалы. Кече эле түрмөдө Зегелең туурабы? Эми президент болду. Алда президент болду. Эми бул мээси, президент болуш үчүн да кичине мээ керек да тугандар. Мээ. Мына мээсинде акылы жетпесе ошол тугандар. Ошон үчүн биз айтабыз, татыктуу, таза инсандарды президентке алып келишибиз керек депчи. Эртеңки муундарга мына эми эмне дедиңер? Ал суу сактагычтар сатылып кетти. Өзбекстан никогда бербейт ол нерсени, болду. Алды, бербейт. ГЭСти курабыз деп атат, эми ГЭСке 2 миллиард акча кошуп капиталын алып атабыз дейт. Олар акчасын алып куруп бүткөндөн кийин ошо акчасы чыккыча иштететмиш. Канча жыл мына биз 5 миллиард карызды дагы эле төлөй албай атабыз тугандар, туурабы? 5 миллиард карызды төлөй албай атабыз. А булар 2 миллиардтын чыгарышын канча жыл өтөт? 20 жылбы, 30 жылбы, 50 жылбы, канча жыл өтөт? Биз акчабызды чыгара элекпиз. Туруп тургула десе, эмне дейсиңер? Кууп чыгасыңар, кууп чыга албайсыңар тугандар. Ошон үчүн азыртан баштап айтып кетейин тугандар. Ойлонолу тугандар. Кеч боло электе ойлонолу тугандар. Бул бийлик келет, кетет тугандар. Эл калат. Эртең эле дагы эле бизге муштун болот. Ошол ГЭС дагы, ошол кемпирабадты бердик, ол да бизге муштун, баардык бизге муштун болот. Ошолорчу ийки жаңы келген муундарга ошол проблема создавать этилип калды тугандар. Мына геосаясатты билген инсандар көп бизде тугандар. Ошол эле Өмүрбек Чиркешевич өтө аябай
катуу мындай саясатчы. Ошол киши айтып кеткен. Бул геосаясатта мисалы жакын соседтерден, жакын коңшулардан акча алынбайт деп. Себеби алар кызыктар ошо биздин бир жерибизди алып койгонго. Жакын ошол соседтерден крупный акча алынбайт дейт. Жакын жашаган соседтерден биргеликте бир нерсе курбайт. Анан притом бизде геосаясат болуп, баягы стратегический объектибизди берип коюп атат. Стратегический объекти. Бул деген эң акмакчылык болот туугандар. Эфирди бөлүшөбүз туугандар, көп адамдар кирип уксун. Сурооңуздар болсо. Бекер бербей эле акчага саткан. Onu кийин жаңы бийлик келгенде чыгат онун результаты туугандар. Азыр эми булар бийликте турат, ошон үчүн эч ким унча калбай атат туугандар. Мында ачык эле айтыш керек. Булар акчага саткан. Onu мен 100% айтам, ошо акчага эле сатылган нерсе. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабай туугандар. Ар бир жарандын укугу туугандар, талап кылыш. Бул бийлик, арам бийлик. Азыркы Садыр Нуркожоевдун бийлиги мына 5 президент кылган нерсени 3 айда кылып койду. Мына 5 президент 5 миллиард чогултса, бул 10 миллиардка жакын объектилерди берип бердимдер, сатып бердим айтайлычы. Ачык эле айтайынчы. Ошол эле суу сактагычтын баасы канча турат дейсиздер? Кемпирабад. Ошол эле Орто Токой суу сактагычтын баасы канча турат дейсиздер? Ошол эле ГЭСтин баасы канча турат дейсиздер тууган. Ошол эле жер үйдүн баасы канча турат туугандар. Эми азыр жер үй деп атпаймынбы? Жер үйдү бизге пайдасы жок экен туугандар. Жер үйдүн таластагы эл айда вообще пайдасы жок экен. Ашып келсе 100-200 адам орун жумуш болот экен, алдагы баягындай капат лопатка экен. Мындай айткандачы, лопать деген жерлер экен. А мындай профессионалдуу нерсе эч ким о жерге отурбайт экен туугандар. Анан эми туугандар, жетим тоо боюнча айтып кетен. Булар Кытайга берет туугандар. Айтпадыбы? Биз бербей турган болсок жетим тоону, биздин мына ТЭС, МЭС объекттерди, альтернатив жолдорубузду алып коет депчи. Буну Кытайга берет туугандар. Мен сиздерге айтып кетем, 100% пайыз берем, ушу Кытайга берет. Ошо жетим тоону коргоп чыккан Телекмат деген биздин активист жигитибиз бар эле. Бул бийликтин күчү ошол карапайым элдин баласына күчү жетти туугандар. Мындай айтайын. Бул бала ошо жетим тоону коргогон, керек болсо Садыр Нуркожоевду коргоп чыккан 2017-жылдары туугандар. Керек болсо атасы да коргоп чыккан, мен айтайын. Ошону коргоп чыгып митингге чыккан туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтайын. Керек болсо ошо баласы Садыр Нуркожоевдун баласы, чоң баласы өтүп кетпеди беле, ошол авария болуп. Ошол баласына кан берген бала ушул Телекмат болот туугандар. Эми ажал күчтүү экен, ажал алып кетип калды. Бар адамдын башында өлүм бар туугандар. Өлүм болгон боло берет туугандар. Бул дүйнөгө бир түркүгө эмес, өмүр бою. Азыркы чогулткан акчасы деле, байлыгы деле, бийлиги деле жардам бербейт туугандар. Барсаң 2 метр жерге барасың, 2 метрлик кепинди тагат, болду туугандар. Ачык эле айтайын. Bizde bul biyiliktin, aram biyiliktin kılgan Kırgızga kılgan çıkkınçılığı, Kırgız elinin kızıkçılığını oyloğunduğu aram biyilik bayağı korrupsiyanemen güreşpey, korrupsiyanelerden mындай айтканда бирге жокер болуп калды туугандар. Коррупция менен күрөшөм деп туруп табакташ болуп калды туугандар. Ошол эле эски нерселер, ошол эле Жээнбеков, ошол эле Райымилон, ошол эле Колбаев, ошол эле илгертем не болсо баягы мен айтып келген 400-300 семья бар го туугандар. Ошол эле нерсе. Кыргыздын каны 30 жыл ичип келген дагы эле ичип келет. Өзгөрүш болбойт туугандар. Өзгөрүш болбойт туугандар. Качан өзгөрүш болот? Качан гана биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн өзгөрүү кылбасак туугандар, жүрөктөн мындай ачык чындыкты айтыш керек туугандар. Кийин акыретте дагы айтып сурайт силерден туугандар. Акыретке барганда эмнеге унчукпай отурдуң? Ошондо адилетсиз кылып аткан нерселерди силер көрүп туруп унчукпай отурасыңыздар. Мисалы, ошо адилетсиз нерсе да, кыргыз элине жыккынчылык кылгандыгы да, ошо суу сактагычтар кеткендиги туугандар. Ошону карап туруп биз унчукпай отуруп, бир 50-60 адам чыгат, калгандары карап отурат туугандар. Акыретте сурайт баары. Сен эмне кылдың ошо адилетсиз кылган жериңерди сатып атканда силер?
ошол кемпир аба суу сактагычын, орто токой суу сактагыч силер сатып атканда эмнеге унчукпай турдуңар дегенде акыретте эмне деп жооп бересиңер? Жоңуңар жок туугандар. Себеби кайдыгерсиңер туугандар. Кайдыгер карап жүрүп ушул акыбалга келдик. Убагында билесиздер, мына Адахан Кимсанбаевди каркыраны берип бирди, сатып бирди деп жүрдү каралап. Булар мына силердин көзүнчө сатып бирди, эки кемпир абатты чоң стратегический объекттерди сатып бирди мындай айткандачы. Унчукпай карап отуруп берди. Ошо каркыраны Адахан Кимсанбаев бергенде ошондо колу коюлуп калган экен. Ошо ал жерде көп депутаттардын колу бар. Онда Бакиев президент ал нерсеге Бакиев жооп бериш керек туугандар. Ошол жерде 600 гектар каркыраны биздин жерди казактардан 1300 гектар жер алганбыз туугандар. 1300 гектарга biz 600 гектар жерди берген экенбиз туугандар. Ол дагы Акаев маалында соглашение болуп калган экен туугандар. Ошол эле баягы преемственность деп коебу, ошондой келип ошон үчүн туугандар, азыркы чыныгы жер саткычтар ошол баягы Адахан Кимсанбаевди каралап чорный пиар кылып жүрбөдү беле? Мына чыныгы жер саткандар, мына Ташиев менен Садыр Нуркожоевич эки адам жер саткыч. Мына кыргыздын душманы экөө. Мына эки душман. Кыргыздын эки душманы ушул. Бирөө УКМКнын төрагасы Ташиев, бирөөсү Садыр Нуркожоевич. Эки кыргыздын душманы. Кыргыз элинин кызыкчылыгын сатты туугандар биринчиден. Кыргыз элинин кидала, мындай айтканда, орусча айтканда кидала кылып туугандар. Кидала кылып туугандар. Ошону карап туруп биз кайдыгер карап отурабыз. Мына канча деген активист жигиттер түрмөдө отурат. Канча деген саясий майлайда отурган түрмөнү толтуруп койду. Болсо Садыр Нуркожоевич мыйзамсыз 2000ге жакын кылмышка шектүү. Баягы Кудайдан жол качкан баш кесер түрмөдө отурган зектерди коюп берди. Ошолордун кесепети азыр тийип атат. Кече жакында биздин жаш кызыбыз жан берди. Мындай айтканда өтүп кетти. Мында өлтүрүп коюшту мындай айткандачы. Биздин МВДнын кемчиликтеринин, ошо биздин милиция кызматкерлери иште албаган, өз ишин билбегендиктен ошондой преступление болуп атат туугандар. Мен азыр айтып атат 44 милициянын сотрудниги жоопкерчиликке тартылды атат. Мен буга 45-чи кылып туруп министрдин өзүн Ниязбековду кошобуз туугандар. Biz ошону талап кылыш керекпиз. Ниязбеков мына министр. Бул өмүрү бою хозработада иштеген, ошо МВДнын системасында иштеген, бирок хозработа. Бул аппаратчиктер болгон эмес. Бул следовательдер болгон туугандар. Бул мындай айтканда никто. Бул Садыр абага жаккан киши, жакын адам үчүн коюп койдум. Ачыгын айтам. Бул кишинин отставкасын талап кылышыбыз керек туугандар. Ошо өлүмгө, ошо кыздын өлүмүнө ушул именно министр жооп бериш керек. Керек болсо Садыр абаңар жооп бериш керек. Себеби Садыр абаңар түрмөдөн 2000ге жакын баш кесер түрмөдөн мыйзамсыз чыгарып жүргөн туугандар. Помилование берип жүргөн. Ошол 2000ге жакын түрмөдөн чыгарган, мыйзам чыгарган Садыр Нуркожоевичтин ошо списокторун алышыбыз керек. Кимдер чыгып кеткен, кандай нерсе менен чыккан, эмне үчүн чыккан, себеп бар беле чыкканга. Строгий режимде отургандар помилование излешпейт мындай айтканда. Мен сиздерге ачык эле айтып кетем туугандар. Андан корко турган жерим жок бул. Бул акмактар бул кетиштет туугандар. Эртең референдумду зордуктап өткөзөт туугандар. Референдумду зордуктап эртең өткөзөт туугандар. Мен ачык эле айтам, бул нерсени өткөзөт. Бирок жаңы бийлик келгенде тууган, ошо 5-октябрдан болгон биягы бардыгы мыйзамсыз жокко чыгарышыбыз керек туугандар. Булардын жоопкерчиликтен карап коюшубуз керек туугандар. Жоопкерчиликтен биз заранее кылып туруп границаларды жаап, качырбаганга аракет кылышыбыз керек. Мен ошо кыргыз элин чакырып кетем. Ушул күн келет туугандар жакында. Ошол күн келет. Бул акмактар, жер саткычтар, кыргыздын кызыкчылыгын ойлогон акмактар. Мен буларды ушинтип эле айтам. Акмактар. Ташиев деле акмак, Садыр деле акмак. Көптөн акмак. Буларды мен бул Садырды президент катары тааныган эмесмин, Беркини УКМКнын төрагасы катары тааныган эмесмин. Бул клондор, мындай заправщиктер буларчы туугандар. Заправщиктер бул туугандар. Ошон үчүн туугандар кеч боло электе туугандар. Ойгонолу. Кыргыз элин ойлонолу. Кеч боло элек туугандар. Кеч болсо ошо суу сактагычтарды сактап калабыз туугандар. Ошо суу сактагычтарды биз сактап калабыз. Парламент пока ратификация кылып туугандар. Ошо ратификация кылгыча биз сактап калабыз туугандар. Жокко келишимдерди чыгаралы. Ошо кести өз күчүбүз менен куралы туугандар. Кести биз өз күчүбүз менен эл курсак болот. Мына талада жүргөн убактылуу иштеп жүргөн жарандарга кайрылып кетем.
Жылына биз 2 миллиард, 2,5 миллиард доллар көктөрөт экенбиз туугандар. Бир 2 жыл той топуроңду токтотуп туруп туугандар. Ошол жерде бир коом түзүп, завод түзүп туруп, ошол коом ишкананы ачып туугандар. Ошону өзүбүз курсак туугандар. Өзүбүзгө пайда, чоң пайда тиет. Биринчиден туугандар, орун жумуштар ачылат туугандар. Орун жумуштар элге ачылат болот туугандар. Өзүбүз ишкана ачып алсак туугандар, ошол жерге аппарат, инструменттер, машиналар полный алынат. Бизде Кыргызстанда опыт бар, ГЭС курган. Бакиев маалында курулган ГЭСтер. Өз күчүбүз менен куруп койгонбуз туугандар. Ошого мен чакырып кетем. Убактылуу сыртта жүргөн бизнесмендер, олигархтар деп коебузбу. Жөнөкөй жарандарыбыз. Ошо акчаларды чогултуп, ошо акчаларды биз өзүбүз салымыбызды кошуп туугандар. Ошо ГЭСти өзүбүз куралы туугандар. Кийинки муундарга биз чыккынчылык кылбайлы туугандар. Кийинки муундарга биз проблема создавать этпейли. Мен ушул кыргыз элин чакырып кетет элем туугандар. Эртеңден баштап Кудай кааласа, эртең шайлоого бара турган болсоңуздар, жаңы конституцияга добуш бергенде туугандар. Жаңы конституцияга каршы добуш бериңиздер туугандар. Мен ошого чакырып кетем. Кеч болекте. Конституцияны 10 жолу өзгөрсөк деле ошол 100 жолу өзгөрсөк деле азыркы мошенник, азыркы отурган баш бийликте отурган мошенник, самозванец, мындай айта болчу орусча айтканда. Өзүн өзү хан кылган, өзүн өзү президент кылган адам иште албайт. Мен кимиси болбосун спор кылам, бул кишинин колунан эчтеке келбейт туугандар. Мен жөнөкөй жаран катары, менин колуман будан 10 эсе келиши мүмкүн, жөнөкөй жаран катары. Себеби мен жок дегенде алдабайм кыргыз элин туугандар. Популист сөздөр сүйлөйм жок дегенде. Мен жок дегенде кыргыз элин алдабай, чыныгы маалымат, калыс сөзүмдү жеткирип турам. А бул кишиники только популист сөздөр, калыс сөздөрүн айтпайт. Только ошол жеке бир 200-300 семьянын жеке кызыкчылыгын ойлойт ошолордун. Ошол туугандар. Жер үй кетти. Жер үй боюнча сүйлөгөн сөзү бар, пост жазган сөздөр бар 2015-жыл туугандар. Ошону мен көрсөтсөм силер таң каласыздар. Ошол сөздөрүн, ошол талас элине кайрылган сөздөрү бар, пост жазылган. Туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер туугандар. Ошол мен айткан министр кетип калды тууган. Улан Ниязбеков, министр, полковник, аз генерал болуп калыптыр. Кайсы кылган ишине генерал болуптур мен билбедим. Бирок кетиш керек отставкага. Ошону талап кылышыбыз керек. Бул кыздын өлүмүнө бир эле бул күн өлмөс. Буга Садыр Нуркожоевдун да күнөөсү чоң туугандар. Керек болсо УКМКнын төрагасы да күнөө бул жерде туугандар. Кайдыгер карап жүрүп, профессионалдарды алып келбей ишкана, мына иштегендер, милицияда көп профессионалдар иштебейт туугандар. Милицияда, прокуратура, ошол УКМКда иштегендер жалаң тааныш билиш, ака-ука, акча-пакча менен келген чоңдордун балдары иштейт туугандар. Чыныгы оперативниктер чоңдордун балдарынан чыкпайт туугандар. Чыныгы оперативниктер жөнөкөй карапайым элдин балдарынан чыныгы оперативниктер чыгат туугандар. Биз качан гана өзүбүздүн системабызды оңдойбуз, мына азыркы болуп аткан система, мына системаны өзгөртпөсөк туугандар, ушинтип болуп жүрө беребиз туугандар. Туңгуюктан чыкпай жүрө беребиз туугандар. Туңгуюктан чыкпай калабыз туугандар. Кийин кеч болуп калбаса болду. Бурулайдын өлүмү туугандар кутту ушундай болгон. Жээнбековдун кайдыгерчилигинен, Жээнбековдун профессионалдуу эместигинен болгон. Азыр Жээнбеков менен Садырдын экөө табакташ туугандар. Мен табакташ деген себеби туугандар, бийликти карап турдук. Бийликти Атамбаев алып койгондо шамалда 5-октябрда, 6-октябрь, 7-октябрь алып кое турган болгондо Жээнбековдерге жашоо болбойт эле. Жээнбековдер менен Атамбаевдин местосы алмашпак. Ошон үчүн бул көздү жумду дагы Садыр Нуркожоевго бийликти берип койду ошол тууганда. Бирок келишим болгон. Мага тийишпейсиң, экс макамды бересиң мага деген. Мен иниме тийишпейсиң Асылбекке деген, Райымга тийишпейсиң деген ошол туугандар. Ошентип бул бийликке келип калды. Болсо бийликти бул карматпайт болчу. Мен эфиримде анча-мынча Садыр Нуркожоевдун троллдору кирип алыптыр. Мен буларга көңүл деле бурбай койсоңуздар болот. Бул жерде жалаң фейктер туугандар. Бул Садыр Абанын фейктери, мен ачык айтайын, бул фейктери бир 100гө жакын фейктери бар туугандар. Булар ошол менен иштешет. Айлык алышып,
Бул фейктерчи. Ошон үчүн буларга көңүл бурбайбыз. Булардын кыргыз элин сатыргенге деле салымы чоң бул фейктердин. Себеби булар ар бир аккаунт, фейк аккаунттарды ачат дагы отуруп алып, 20-дан 40-тан фейк аккаунттарды ачып алып, бизге окшогон активист жарандарга, ошондой бизге окшоп чындык калыстуу сүйлөгөн жарандарга ушинтип атака кылып, эфирине кирип, ошондой атака кылып турат. Ошон үчүн буларга көңүл бурбайбыз. Биз чындыкты билебиз, калыстык сөздү айтабыз туугандар. Садырова аферист, мошенник, кыргыз элинин жерин саткан мошенник болуп эсептелет. Комторду улутташтырам деп, улутташтырбай, алтын калбай калды деди. Депутаттардын комиссиясы бар, 480 тонна алтын бар экен туугандар. Керек болсо, ошол калдыктардан, тоонун калдыктарынан калган калдыктарын иштетилип чыккан калдыктардан 100 тонна алтын бар экен. Ошо калдыктарын иштетип чыкты тууган. Ошондо бардыгын кошкондо 580 тонна алтын бар экен кыргыздар. Ошон үчүн бул кишини мен башында айтып кеткен. Бул киши алдамчы, мыйзамсыз. Бул кишинин турушу мыйзамсыз турганда. Түрмөдөн чыгышы да мыйзамсыз. Талапкерлигин койгондо мыйзамсыз. Президент болгондо мыйзамсыз. Бардыгы мыйзамсыз туугандар. Ошон үчүн бул кишини мен президент катары тааныбайм деп ошон үчүн айтам туугандар. Жиза Жаныбекова, сен фейксиң. Фейктер ушундай болот. Белки МВДнын министри отставкага кетиш керек. Эртеңки шайлоодо каршы добуш беребиз. Жаңы конституцияны алып берсе деле булар иштей албайт туугандар. Ошол. Мен эки тараптуу калыс сөзүм айтам. Мисалы бир эле нерсе мына азыр Жиза Жаныбекова деп турат туугандар. Айтып кетейин. Зектиги зекпи? Мына ачык айтып калачы. Түрмөдө отурганбы 2 жолу. Садыр Нуркожоев 2 жолу отурган. Бири 2012-жылы Ак үйдү басып кирип, кашадан ашып, шымдарын жыртып, Талант Мамытов, Ташиев, Садыр Нуркожоев үчөөтүп, шымдарын жыртып, бийликти басып алам деп, машиналарынан оружие чыккан, боевой оружиялар чыккан тууганда. 1,5 жылдан отуруп чыкты. Бул бир. Экинчи, Эмил Каптагаевди 2000 кайсы жыл болду эле. Эмил Каптагаевди заложник алып, Европада отуруп алып, приказ берип, канча деген жигиттер камалып кетти. Ушун айынан, Садыр Нуркожоевдун айынан. Канча деген жигиттер сотто ыйлап отурду. Ушул Садыр Нуркожоев бизди карап койду, биз ушул деп чыктык эле деп. Мен бул Садыр Нуркожоевдун кылган кемчиликтерин айтып кетем туугандар. Бул адам 2 жол соттолгон. Жогорку соттон чыккан өкүм туугандар, аркага иштебейт туугандар. Булар эмне кылышты? Жогорку соттун өкүм чыгарып туруп, райондун сотко жөнөттүрүп, бир түндө актап коюпту. Бул туура эмес, мыйзамсыз туугандар. Мына Текебаевди мына 2 жылдан бери өзүн актай албай жүрөт. Тогондо акташ үчүн адам баласы. Чыныгы акташ үчүн. Күнөөсү жок, актайм деген адам ошол процессти бир 2 жылдан 5 жылга чейин процесс болот ошондой туугандар акташ үчүнчү. Ошон үчүн туугандар, мен Кыргызстандын жаранымын, айтып кетейин сразу эле. Туугандар, эфирди бөлүшөбүз, эфирди көп адамдар көрүшсүн туугандар. Калыс сөздү айтып жүрөлү. Өлүп атканда дагы, мисалы, ажал келсе тик карап туруп, ажалга карап да чындыкты айтып өлүш керек. Элге калыс сөздү айтып кетишибиз керек туугандар. Ким камалды? Камалгандар кимдер мына мисалы? Мага айтып бергилечи. Мисалы азыр Сегизбаев отурат. Сегизбаевдин отурганын себебин айтып берем туугандар, эмнеге отурган? Сегизбаевдин отурганын себеби мындай туугандар. Баягы кечээ президенттик талапкерге барганда сүрөт көрсөтпөдү беле? Жаныш Бакиевдин тоюнда. Адахан Кимсанбаев деп жамандап жүрбөдү беле ошол Жаныш Бакиевге тумак кийгизди, чепкен киргизди деп. Ошол малда ушулар да барган. Ошол жерде түшкөн сүрөтүн көрсөтүп койгоду беле? Эсиңиздерде барбы? Ошо 90 депутаттар барып, ушулар да барганда ошол сүрөттү көрсөтүп койгон үчүн ошон үчүн камады. Саясий маанайда. Саясий маанайда Сегизбаевди камады. Саясий маанайда туугандар дагы бир нерсе айтып кетейин, Тилекматты камады. Саясий маанайда Курсан Асановду камады. Саясий маанайда Жумалиевди камады туугандар. Мен ачык эле айтайын. Жумалиевди эмнеге камашты? Жумалиевдин акчасын ишканаларын рейдерди захват кылып алып коюш үчүн камашты. Буларды мындай корова, дойный корова кылган үчүн Жумалиевди камады туугандар. Ачык эле айтыш керек. Жумалиев премьер-министр бул өтө акылдуу премьер-министр болгон. Бул кишини мен жактабайм, бул кишини мен тааныбайм. Бирок чындык калыс сөздү айтып кетишке, буну камашы Жумалиевдин камашы. Только ушу суу баягы дойный корова ошодон акча чыгарышты. Ошол туугандар. Тилекматты карапайым элдин баласы үчүн
ошол жетим тоону коргогон үчүн жаңы конституцияга каршы чыккан үчүн ошон үчүн камалды. Тилекматка боштондук туугандар. Азыркы чыгарган өкүмдөрдү мына сотторду биз азыртан айтып кетели. Ошол эле оперативниктер. Мен азыркы сотрудниктерге алып кетем. Тилекматка иш козголгон сотрудниктерге айтып кетем. Биз билебиз ким экенин, чыгарган кайсы өкүм, кайсы сот өкүм чыгарган аны да билебиз. Убагы келет, жоопкерчиликти аласыңар туугандар. Биз калтырып койбойбуз. Мына биз калтырып койбуз. Мына Садыр Нуркожоевич калтырып койду, мына көрдүк. Ушуга чыгарган өкүм чыгарган сот жүрөт. Ушуга кармаган аналар жүрөт. Ошол кыйкырып жүргөн саясий маанайда менин кылмам. Буну саясий маанайда Садыр Нуркожоевич эч ким саясий маанайда камаган эмес. Бунун кылмышына камаган туугандар. Мен ачык 100% кепилдик сөзүмдү берем мен. Бунун кылмышына камаган. Мен буларга жагамы, жакпайбы, мага кызыгы жок туугандар. Мен калыс сөзүм айта берем. Мен айттым, ажал келсе деле мен калыс сөзүм айтып келдим. Садырды президент катары тааныбайм. Мына ошо башында эле айтып кеттим. Бул президент лидер эмес. Качырды тулпар кылам деп кыйналбагыла туугандар. Бул бир эле нерсе туугандар. Мына кыргыз элим кыйналганы эле кыжалат кылат да меничи. Кыргыз элим ушул акмактар үчүн кыйналып жүрөт туугандар. Мына жакырчылыктан дагы эле чыга элекпиз. Качан гана жакырчылыктан чыгабыз туугандар. Мына жакырчылыктан чыгышын оңой эле пландар бар тууган. Мына кече келип аткан ер азаматтар, мына Жапикеевди айтып кетейинби, акмак. Мына Жапикеевди акмак. Генералды эмнеге алды мен билбейм. Ошол Жапикеев кухняда отуруп элди чакырып ушу бийликти басып алганын, ушунун бир жоопкерчилиги ушуда дагы бар. Бул да Жапикеевден камалыш керек туугандар. Жапикеев обязательно камалыш. Камала турган адамдар кимдер? Садыр Нуркожоевич камалыш керек. Биринчи очередь. Оор кылмыш боюнча түрмөдөн мыйзамсыз чыккан үчүн туугандар. Бийликти басып алган үчүн ушу Садыр Нуркожоевич камалыш керек. Ташиев камалыш керек. Мыйзамсыз түрмөдөн алып чыккан Садырды алып чыккан. Жапикеев камалыш керек. Калант Мамытканов камалыш. Камала турган адамдар көп туугандар. Мен сиздерге айткам. Камала турган адамдар өтө көп. Мына азыркы мыйзамсыз бийликтин көбү камалат. Ошол эле Артем Новиков, азыркы мына ким премьер-министр ошол камалыш керек. МВДнын ушулардын баардыгы камалыш керек. Баардыгы камалгандан калыстык болот, адилет болот. Ага чейин ушинтип жүрөбүз туугандар. Ошон үчүн бул бийликте мыйзамсыз дегеним ошол себептен туугандар. Качандыр бир күнү ушул убакыт келет, иншалла Кудай кааласа. Ушулар жоопкерчилигин алат. Границаларды жаап калышыбыз керек убагында туугандар. Убагында границаларды жаап калышыбыз керек. Границаларды жаап, ушуларды качырбай жоопкерчилигин тарттырып, азыркы активисттерге куугунтук болуп аткан следователь, судьялардын данныйларын жөнөтүп койсоңуздар жакшы болмок туугандар. Ушулар боюнча биз бир котелка кылышыбыз керек туугандар. Себеби биз ушул малга чейин баягы мыйзамсыз камаган адам чиновниктерди биз жоопко тартыр элекпиз туугандар. Биз качан гана мыйзамсыз ошо саясий маанайда аткарган чиновниктерди түрмөгө отургузуп жоопкерчилигин караганда гана ошондо ушундай нерселер мыйзамсыз адилетсиз нерселер болбойт. Ошон үчүн ошо Тилекматтын тарапташтарына кайрылып кетет элем туугандар. Ар бир чыгарган судьянын 2 айга камады, 2 ай срок берди. Ошол судьянын данныйларын алып калыңыздар туугандар. Баары бир күн болсо бир күн жооп берет буларчы акмактарчы. Акмактарды биз жооп бердиребиз. Ойлоп атат, өмүр бою ушу Садыр калат деп. Садыр кетет эртең. Ашып кетси 3 ай калды, же 4 ай калды туугандар. Кетет. Кетпей койбойт, кетет. Кандай кетет? Бул башка маселе туугандар. Кандай кетет? Бул башка маселе. Бирок кетет. Мына элдин гыжырын тийип алды туугандар. Кыргыз элинин байлыгын сатып, су сактагычтарды, кен байлыктарды, алтын кен байлыктарынан аз келгенсе эми су сактагычтарга өттү. Канча деген жерибиз кетти, су сактагыч жерлерибиз. 2 су сактагычыбыз кетти. Эми 3-чү су кесибиз бул бирге курабыз деп атат туугандар. Бул деген ошол кесибиз туугандар. Биздин эң күчтүү байлыгыбыз ошол болот туугандар. Ал жерде су жок болсо свет жок болот туугандар ошол. Мен революцияга каршымын туугандар.
Men mына 3-cü revolюция, 4-cü, 3-cü uyuşturup atasın da. Men karşımın revolюция. Biz kандай revolюция kılışımız gerek? Kaçan kalış sözünüzü aytıp durup, adiletli sözünüzü aytıp durup, mına yürekten tuğanlar. Bir ele söz tuğanlar çıkıp. Sadır sen mıyzamsızsız, biz sen tanımayız dep koysak boldu tuğanlar. Bunun legitimli emes biligi de getip kalıp tuğanlar. Kaçan Kırgız eli biri getirip, biri muştan oturup, sadır sen mıyzamsız dep koyup koysak boldu tuğanlar. Oşonda mına yürekten çıkan revolюция olur. Men bayagı küç sadırga okşap men bilikti basıp albayım деген nerse жок болушубуз керек. Ошондо өзгөрүш болуп турганда. Качан гана биз Кыргыз эли жүрөктөн чыгат туруп, сен садыр мыйзамсызсың, seni назначили, sen самозванец деп чыккандан кийин турган, ушу жүрөктөн революция болот. Мына баягында мыйзамсыз басып, бийликти басып алган деген нерседен алыс болушубуз керек. Бул нерседен биз алыс болуш керек. Биз гана жүрөктөн гана революция кылсак, ошондо чыныгы калыс ошондо болот туганда. Азыркы буга окшоп бийликти басып алып, узурпация кылган бул жарабайт туганда. Мен канча деген бийлик келди, туурабы ошо? Бакиев келди, Акаев катчы, Роза Отунбаева келди, эми мына Садыр келди, мына 3-чү революция. Бул революцияга кирбейт тугандар. Бул деген просто мына Садыр Абанын кылган нерсеси бул бийликти басып алуу, узурпация деп коет. Бийликти мыйзамсыз басып алуу. Буга да жоопкерчилик бар тугандар. Мен ачык эле айтайын ал нерсегечи. Качан гана биз жүрөктөн өзүбүз революция кылбасак, ниетти түзөп туруп, жүрөктөн тугандар. Мен чыгып алып тополон кылып эмес тугандар, жүрөктөн чыгып. Бир эле сөз тугандар. Ошо 6 миллион эл чыгып туруп эле, сен мыйзамсызсың Садыр, сен бийликти басып алдың деп кой эле туган. Болду. Ошо бийликтин күчү кетет. Болду. Башка бийлик келет. Ошо эле нерсе тугандар. Мен ошо Кыргыз элин ушуга чакырып кетем мына. Жүрөктөн тугандар, жүрөктөн. Сен мыйзамсызсыз деген болду, ушул жетет. Ошол тугандар. Анан баары бийликти болсо, мына Үмүт деген жигитибиз өлүп кетти 5-октябрда туган. Ошого ким жоопкерчиликти алды? Эч ким алган жок. Канча деген жигиттерибиз көзүнөн айрылды, колдорунан айрылды. Ого да жоопкерчилик эч ким алган жок тугандар. Эч ким эстеп койгон жок. Эч ким эстеп койгон жок. Мен Кыргыз элин чакырып келдим. Мына адилетсиз көрүп турган нерселерди оозуңар жаап отурасыңар туган. Кийин акыретте жооп бере турган күн келет туган. Ошондо эмне деген суроо жооп бересиң ошол суроого? Мен ошону чакырып кетем тугандар. Мына азыркы экс президент Атамбаевди. Бунун да кемчиликтери көп тугандар. Мына убагында өзүм билем өтөгүм тирем илип алам деп жүрүп, азыр каякта отурат, түрмөдө отурат. Ошон үчүн азыркы дагы мына мыйзамсыз бийлик айтып кетейин. Кудай кааласа жооп берген күн келет. Ошол күндү биз күтүп атабыз. Обязательно сен жооп бербесең бала чакаң жооп берет. Бала чакаңа зыян тиет. Мен айтып коеюн ошонун башында элечи. Себеби атага бала жооп бербейт дейт, бирок туугандар жооп бериш керек. Качан гана ошо биздин тууган уруктар жооп бере турган болгондо ушундай мыйзамсыз нерселерге барбайт туугандар. Качан гана ошол семьясы менен, үй бүлөсү менен жооп бергенде ушундай Кыргызстандын байлыктарын, кендерин, суу сактагычтарын сатпайт. Мен бетин эле айттым. Булар суу сактагычтар сатты. Чөнтөгүнөн долларлар жыйнады тугандар. Булардын менин оюм боюнча булардын эптеп акчаны кылыш керек, башка мамлекетке катыш керек. Ошо Бакиев менен Акаевдин жолун тандап атат. Булар Кыргыз элине кызмат кылам деген ою жок тугандар. Кыргыз элине кызмат кылам деген адамдар тугандар башкача болот тугандар. Мына бизге окшогон жаш жигиттер, мына жаш жигиттер келет тугандар, Кудай кааласа. Калыш, адилет сөзүн айткан, кыла турган, жумушту кыла турган жаш жигиттер келет, Кудай кааласа. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы тугандар. Кайдыгер карап жүрүп ушул малга келдик. Ушул малга келдик. Таза адамды алып келбесек тугандар, таза адам бар тугандар бизде. Таза, чыныгы, адал менен жашаган адамдар бар. Бийликке келип, Кыргыз элине жумуш кылып иштеп берем деген жигиттер бар тугандар. Кандай жигиттер? Аябай көп. Биздечи. Кудай кааласа болот. Сен айткан ошол киши, Абакыр Жарабаев. Кудай кааласа бул киши президент болот тугандар. Мен ошого ишенем. Себеби саясатчылардын ичинен эң адекватный, порядочный человек, мындай айтканда, бир ушул киши калды. Башка адам калбады саясатчылардын арасынан. Ушул киши келсе, туруктулук, мыйзамдуулук, имандуулук болот тугандар. Ушул киши келсе, Кудай кааласа
Ушул кишини биз тилеп, кыргыз эли тилеп турат туугандар, Кудай кааласа. Ушул киши келип калса, Кыргызстандын өнүккөнү бул. Бул киши 3 президент шайлоодо утуп келген туугандар. Ошол эле 2010-жылы Атамбаев, 2011-жылы шайлоого барганда Атамбаев менен бирге баягы оно болгон да, соперник болгон. Ошондо утуп чыккан туугандар. Утканын ошол президенттик утушун Атамбаевге кыйрап коюшкан. Кечеги Жээнбеков 2017-жылы Жээнбеков менен дагы экөө талапкер болуп барган, бирок утугун Жээнбеков көрүп койгон. Себеби бул кишиге берип кое турган болгондо утушунчу туугандар. Азыркы мына нерселер болбойт болчу. Азыркы адилетсиз, мыйзамсыз нерселер болбойт болчу. Жерлерибиз кетпейт болчу. Байлыктарыбыз кетпейт болчу, мына алтын кен байлыктарыбыз туугандар. Суу сактагычтар сатылбайт болчу туугандар. Ушул киши келгенде жок дегенде биздин өзүбүздүн болгон нерселер турмак ушул нерсе. Суу сактагычтар биздики болуп турмак. Кемпирабад суу сактагычтар биздики болуп турмак. ГЭСти да өзүбүз курмакпыз туугандар. Ушул киши келгендечи туугандар. Эми көрдүңүздөр, кыргыз элин алдады, кыргыз элин алданып ушул акыбалга түштүк туугандар. Мен лично айтам, сатып берди деп элечи. Сатып берди. Мен лично 100 кепилдик берем, сатып берди. Мен керек болсо доказать берем, сатып бергенде доказать берем. Ошол. Сатып берди бул. Жерлерди булар сатып берди. Суу сактагычтарды сатты туугандар. Сатты. Мен эмне кылат? Айт, мына мен айтып атпаймынбы? Сатты. Кана сатпадым деп көрсүнчү. Айта албайт. Сатты да. Мына калыс сөзүн айтсын да, мына адилет сөзүн айтсын. Мен айттым, Ташиев менен Садырнур Кожоевич ошо суу сактагычтарды сатып берди. Иш козгойсуңар, козгогула. Иш козгосоңдар айтам, ошо сатып бердиң деп элечи. Мыйзамсыз деп айтам, ошол эле. Мен булардан корко турган жерим жок туугандар. Мен бир Кудайдан корком тууган. Алла Тааламан бир Кудайдан корком менчи. Bir Allah Taalamан корком. Бу акмактарды мен президент дагы тааныбайм, бирөөсүнүн УКМКнын төрагасы дагы тааныбайм. Бу Максим айтканда дөпөрастар. Мен үчүн булар дөпөрастар. Ошол Максим Бакиев айтып кеткен ол сөзүчү. Ошо дөпөрастар. Мен үчүн булар ошондой эле. Дөпөрастар, мына чыныгы дөпөрастар. Акылы жесе ошо ишти кылабы? Мына мен жаш туруп, ошонун деңгээлинен бийираак турам. Мен жаш туруп, мен билем стратегический объект, кайсы объекттер стратегический объекттер экен. Мен билем. Геосаясатты мен кичине болсо дагы геосаясатты мындай кичине билем. Буга окшогон дөпөрастар. Буга жанында жүргөн советниктер да дөпөрас. Буга ким ошолорду приложение кылгандар да дөпөрас. Бардыгы дөпөрастар. Планшет окуп жүрсөм мынанчы. Планшет өчүп калса кантип окуйт. Анан кече өзгөн шаарында эл менен жолугуп, мен жиним жаман, жөн отургула, мен каерде иштегенин билесиңер деп камчакабыз. Ошол УКМКнын төрагасын сүйлөгөнү туугандар. Акмакчылык бул. Дөпөрастерлиги туугандар. Кичине да болсо да этика болуш керек. Мен бийликке жетпей калдым деп. Мен бийликке баратам оюм да жок туугандар. Мен калыс сөзүм жаран катары айтып коем. Мен барбайм дагычы, арам. Мындай бийликке барбайм туугандар. Мен ачык айтайын. Өзүм тиричилигим өтүп атат, семьям багып атам туугандар. Семьям багып атам мен. Кудай кааласа, иншалла баардыгы жакшы менчи. Зато арам тамак эмес туугандар. Менети менен тамак атам. Мына арамкор, азыркы иштеп жүргөн, Кыргызстанда иштеп жүргөн чиновниктер баардыгы арамкор. Каяктагы кайсы акчасына 2 этаж, 3 этаж үйлөр салып атат. Кече мага кайсы киши кайрылып кетти. Баягы Ташиев деген агабыз бар, билесиздерби? Дарак боюнча сүйлөгөн киши, баягы ошо жер боюнча Ташиев деген бир балбан киши бар, балбан. Ошо киши айтып калды, мен анан ойлондум отуруп, ошо чындап эле. Ошо чиновниктер, мына азыркы иштеп жүргөн чиновниктер, каяктагы акчага 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү салып атат. Кайсы акчасына 15 миң, 20 миңдик долларлык машиналарды минип атат. Кайсы кылган иштерине? Же бизнеси барбы? Булар только кыргыз элинин чөнтөгүнөн урдалган акчаларга салып атат туугандар. Начыга биз төлөгөн акчалар, налог, балог, ошолорго эле урдап, бюджеттен урдалган акчаларга салып атат туугандар. Ошол акчаларга үйлөрдү салып атат, 15 миң, 20 миң долларлык машиналарды алып атат. Керек болсо баласына да берип атат, аялына да берип атат, неберелер чебересине чейин жеткирип турган акчаларды. Биздин кыргыз элинин жакырчылыгы эмнеде? Ушулардын тойбостугунан туугандар. Адилетсиздигинен туугандар.
Ушул кыргыз элинин көбөйү ушу жакырчылык. Ушулардын тойбоздугунан туугандар. Качан гана ушулар тойгондо анан кыргыз элине же тойгондо же түрмөгө отурганда анан кыргыз элине жакшы күндөр келет туугандар. Рахмат Анита. Мен бу жерде жамандаган жерим жок. Мен бул жерде сын пикирим айтып атам туугандар. Ошо Садыр Нуркожоевичтин, Ташиевдин кемчиликтерин айтып атам. Мага ушул Тимур айтып атат азыр. Жамандап атасың деп. Мен жамандаган жокмун. Геосаясатты айтып атам. Саясатын айтып атам тууган. Кемчиликтерин айтып атам. Бул жамандага кирбейт. Мен жеке Ташиев менен Садырдын жеке жашоосунан айткан жерим жок. Мен мамлекетте иштеп жүргөн чиновниктен кетирген катачылыктарын айтып атам. Ошо мыйзамсыз президент болсо да ошонун катачылыгын айтып атам. Мен жеке өзүн асылган жерим жок. Мамлекет биздики. Бул бир эле Садыр менен Ташиевдин чоң атасынан калган мамлекет эмес, же чоң атасынан калган жерлер эмес аны суусактагычтар. Бул мамлекет биздики. Мына меники, сеники, ушу кыргыз элинин мамлекети, кыргыз элинин суусактагычтары, кыргыз элинин гестери туугандар. Мен жеке личный өзүнөн кайрылбайм мен. Жеке өзүнүн өтпөйм. Мен мамлекетте кетирген катачылыктарын айтып атам. Толук кандуу иштей албай, өзүнүн сөзүн айтып коюн, толук кандуу иштей албай, кемчиликтер кетирген геосаясаттын, тышкы саясаттын, ички саясатын айтып атам туугандар. Ошол эле. Анан бу жерде жеге менен барабар бирөөнү шыбабайт. Шыбаган жерим жок. Шыбаган жеке кишинин жашоосуна асылганда шыбаган болот. Бул жерде мамлекет жөнүндө сөз болуп атат туугандар. Мамлекетте бул бирөөнүн мамлекети эмес, бул биздин мамлекет, сенин менин. Биздин суусактагычтар, сенин менин ошол суусактагычтар ГЭС, Кемпироват ортото кой туугандар. Анан жерде отуруп алып макул шыбаба деп. Мен бирөөнү шыбаган жерим жок. Айтчы, боптур, шыбабап атасың. Мына кемчиликтерин. Кумтарды улутташтырдыбы? Ар бир үй бүлөдө алтын кашык болот, мына окшогон алтын кашык болот деген. Кана ошо алтын кашыктар? Жок. Улутташтырбады. Жер үйдү эмне деген эле? Жер үйдү 2015-жылы талас элине кайрылып, талас эли каршы чыккыла, мен силер менен тилектешим деген Садыр Абанын өзүнүн посту бар менде. Азыр эмне кылды? Айткан сөзү менен кылган иши дал келбеди го. Бул да экинчи катачылыгы туугандар. Суусактагычтар Кемпироват менен Орто Токой суусактагыч кетти, сатылып. Ана 3-чү ГЭС 4-чү бирге Өзбекстан менен бирге курабыз деп. Мына азык-түлүк продуктасы туугандар кымбаттан. Москвадан да кымбат экен туугандар, Кыргызстанда. Жашоо орлошуп калыптыр туугандар. Бензинди айталы. Мына бензин, булар өздөрү бензин пуруштар. Мына экотең эле Садыр деле бензин пуруш, Ташиев деле бензин пуруш. Экотең эле бензин пуруштар туугандар. Атамбаев бекер айткан жок да бул заправщиктерди. Мына 60 сомго чыгат деп атат. Азыр 50 сомго чыгыптыр бензиндин баасы, солярканын баасы. Эртең дыйканчылыктар мына азыр дыйканчылыгын баштайт, солярка алыш керек. Сабыр, канча сабыр кылалы? Иштейм деген адам, Тимур, иштейм деген адам 10 күндө результатын көтөрөт. Бунун бийликти басып келген 6 ай өттү, 6 айдан өттү. Толук кандуу ишке киришти уже. Көрсөт результат. Кана результат? Айтчы. Результат жок. Болбойт дагы результат. Себеби өзү ошо Асылбек менен, Соронбай менен, Райым менен табакташ болуп алды. Ошо 2-3 семьянын кызыкчылыгын ойлоп калды туугандар. Кыргыз элинин, карапайым элдин кызыкчылыгы жок болду. Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлогондо эл менен болот болчу. Кечеги айткан сөздөрүнө турат болчу. Ошон үчүн Тимур, дагы бир жолу айтып кетейин иним. Акылың барда ойлонуп жакшы анализ чыгат. Мен дагы бир жолу кайталап кетем туугандар. МВДнын министри Ниязбеков улан отставкага кетиш керек. 44 сотрудник милиция жоопкерчиликти алыптыр. Ошонун 45-чи болуп Ниязбек улан отставкага кетиш керек. Мен ошону талап кылам азыркы мыйзамсыз бийликтен. Тилекматка боштондук, Сегизбаевка боштондук, Курсан Асановго боштондук, ушу саясий маанада жаткан Жумалиевке боштондук тууган. Жумалиевди айтып кеттим, бул дойный корова, атайын кармап турушат, кечегинде 1 миллиард төлөйт экен деп чыгытты.
маалымат булактарында. Ошо Дойный Карабов туугандар. Жумалиев кылган ишти булар кылганда туугандар святой болуп кетмек. Жумалиевдин кылган иштери жакшы иштери бар. Өтө акылдуу киши туугандар. Ошол Жумалиевди айтып кете турган болсом туугандар, Жумалиев канча деген орун жумуштарды ачып, ошол ишканаларды иштетип турган туугандар. Ошол баягы университеттин да берип жүрүптөр, мындай айтканда университети бар беле, Самар Жумалиевдин. Эртең жергиликтүү кеңештер, жергиликтүү аймактык кеңештерде шайлоо болмокчу туугандар. Ошон үчүн бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берип кетиңиздер. Мен ошону суранып кетет элем, бүтүн Кыргызстан партиясына добуш бериңиздер. Эң чыныгы партия Кыргыз элинин партиясы болуп калды. Калыс партиясы өз позициянан кайтпаганчы. Ушул эле партия калды туугандар. Калган партиялардын баардыгы арамкорлордун, пактакорлордун, 200-400 адамдардыкы олигархтардын партиясы болуп калды. Мен ушул бир эле партия калды ишенген бүтүн Кыргызстан. Ушул партияга добуш бериңиздер суранып кетет элем. Качан гана адилеттүү, чыныгы эл патриоттору келгенде гана Кыргызстанда адилеттүүлүк орнолот туугандар. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз. Бүгүн эфирди аяктап жатып туугандар, Кыргыз элине аманчылык, тынччылык, арзанчылыкты тилеп, эфирде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Ак ниет коомунун төрагасы Бекиев Эмил Маликович, саламатта калыңыздар.